Так, саламатсыздар урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга кутман күн. Бардык эфирге катышып турган мекендештерге салам. Кечээ күнкү видеодон кийин ушу эки документ талдагандан көп биздин мекендештер биздин телеграм каналга кошулушту. Барыңыздарды биздин телеграм каналга кош келипсиздер деп өтүнөмүн. Эфирге катышуунун эрежелерин айта кетсем, алгач суроо бере турган болсоңуз, сурооңуздар бар болсо, алыңыздарда турган ошол фиолетовый адамдарды кошо колго койгон ошону басып койсоңор, мага бул жактан көрүнөсүңөр да, анан мен силерге микрофон берип, анан сурооңуздарды бересиздер. Өткөнкү ошол кечээги чыккан видео боюнча айта кетейин, документтерди талдоо боюнча аябай ушундай жакшы формат мындай сунуштап атам. Ушул формат мен ойлойм бардыгына макул келди. Видеосу аябай көп просмотр алды да. Эми ушул ишти улантайын деп атам. Ушул эле форматта, ушул эле эмнеде улантайын деп атам. Бирок мага силердин комментарийде ответиңер керек. Бир өзүңөрдүн мнениеңер керек. Кайсыл документти талдашыбыз керек? Кайсыл закон боюнча? Ошону да жаза кетсеңер. Менин сунушум Сахарова боюнча, Сахарованын эрежелери, Сахарова боюнча чыккан приказды ал ушундай кылып талдап, өткөнкү видеодо дагы бир видео тартайын деп турам. Ошол Сахарова тууралуу документти талдайлыбы, талдабайлыбы деген боюнча оюңарды жаза кетсеңиздер. Анан албетте YouTube'дагы биз көрүп турган мекендештер видео лайк басабыз, описаниеде турган ссылка аркылуу Telegram каналга киребиз жана ушундай эфирлерге жүздөн-жүз катышабыз. Ал эми бүгүн болсо, бүгүн биз кадимкидей эле күнүгүдөй бизде регулярно өтүп тура турган суроо жооп бардык мекендештердин ойлорун угабыз жана суроолоруна мүмкүн болушунча жооп берген аракет кылабыз. Эфирге Рыспек Апарович тилекке каршы катыша албай калды, жумуштары менен жүрөт экен. Рыспек Апаровичтин да бир аз көйгөйлөрү чыгып калыптыр. Аны да жакында Telegram каналда өзүбүзчө сүйлөшөлү деп турам. Болсо сиздердин сурооңуздарга жооп берген аракет кылайын. Бизде биринчи болуп Сатанова Назира микрофон сурап атат. Сатанова, сизди угуп атам, айта берсиң. Мен регистрациям майдын 4-үндө бүтпөк. Анан биз 2-май күнү регистрацияга тапшырдык да, продленияга. Анан отказ келип калды. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? Азыр бир аздан кийин суроо берейинчи мен. Жөнөтүңүз мага скриншот кылыпчы. Сразу бул жерде жооп берейин. Асанова бериңиз, андан кийин БЖ. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эми суроо берейин дегем, жакында эме чыгат 1-июндан баягы через госуслуга дейт. Если балдарды Кыргызстанга жөнөтсөк, бирөөлөр аркылуу кайта киргенде кандай болуп калат ошол ишке кирип калса? 1-июлдагыны айтасызбы? Госуслуга. Ооба. Жанагы ал видео такталбаган видео, азыр тесттүү режимде айтып атат. Анан жанагы аягында 1-июнда кеп чыгарып койгону, бул жанагы биздин риэлторлугу же юристпи түшүнүксүз бирөөлөр чыгып атат, видеолор таратыпчы. Негизги маалымат туура эле тесттүү режимде жүрөт, бирок 1-июнда кирип калышы ал не факт алчы. Ал мындай точно аны кирип калса, ошондо кандай болуп калат? Если кирип калган болсо деле, бул жерде кандай болот? Ошондо балдарды бирөөлөр менен жөнөтсөк, кайта алдырганда мен толук маалымат алайын, ошол боюнча документально алайын. Бирок мен ал ошол видео боюнча эле комментарий берейин дагы. Именно приказ, указ боюнча документацияларын көрүп чыгалы дагы. Анан ошол боюнча отдельный видео тартып чыгаралы. Бирок азыр сиздин сурооңузда мындай деп айтат. Паника кылбаңыздар. Июнь деген үчүн паника азырчы мен оюмча дагы бар убакыт барчы. Убакыт бар. Паника кылбаңыздар. Бирок ал процедураны киргизиштин өзү жөнөкөй эмес, аябай татаал. Биздин мамлекеттер аралык келишимдер бар, көптөгөн ЕСке киребиз. Бизге мен ойлойм, үмүт кылам, что бул нерсе бизге иштебейт депчи. Анда ЕСтин бизге эмне кереги бар деген суроо болуп калат да. Ошондой болуп калат да, балдар жөнөтсөк. Ошон үчүн мен үмүт кылам, QR код менен кирет деп эле уже
паниканы болуп атпайбы, көтөрүлүп Бирок эми булар атпайбы? жанагы согуш болуп атканына байланыштуу өздөрүнүн безопасностун ойлоп атканын да ойлойбуз деп ошого таянып кылышы мүмкүн убактынча. Канчалык болгондо деле мен сиздерге ошол боюнча маалымат берем. Каналда болуп Ошону туруңуздар. күтөбүз, анда ооба күтөбүз. Буюрса. Макул, рахмат. BG 1504. Бериңиз. Саламатсызбы Кубат байке? Саламатчылык. Эми жанакы печать боюнча эле баягы эле вопроста. Мен регистрациям өзү негизи ноябрда бүтмөк да. Анан хозяин, получается, за границей. Аны түшүндүм, без хозяина тоже барып печать койдурсам болот депчи. А бул закон кайсыл времяга чейин жетиш керек да? Бул ошол сиз келесиз, биринчи первичный 3 айлык кыласыз го. Өткөн видеода мен айтпай кеттим, чынында эмнеге алаксыдым билбейм. Именно ушул ключевой момент айтпай кеттим, анан комментарийлер көп болуп атат, баарын окуп атам. Ушул жерде айтып кетейин. Первичный 3 айлыкка кереги жок. Продление кылганыңыздар да 9 айлыкка. Ошол эле учурда коюлат да. Себеби миграционный карта как документ катары ал жерде срок турат да, 90 күн деп турабы? 90 күндөн кийин ал документ жараксыз болуп калат да, негизи. Себеби ал жерде срок турат да, штраф менен. Анан бул документ жарактуу болуш үчүн мен ойлоп атам, идеясы, негизи логикасы. Бул документ жарактуу болуш үчүн аркасына печать басылат да. Анан бул закон эмес, бул приказ да, МВДнын приказы. Бул приказды азыркы госуслугиден чыккан регистрацияларга таянып, жаңы закондорго таянып муну жокко чыгарып койсо болот, негизичи. МВДнын деңгээлинде эле. Ар бир мындай правительство, областын деңгээлинде бул нерсени жокко чыгарып койсо болот да. Эми азыр сиздин сурооңуз боюнча, Тошуна, өзүңүз аракет кыласыз. Кайсыл күнгө чейин деп атасыз го, эми баягы толуп калса аркасы толуп калат го, мындай. Толуп калса анда ошондо проблема болот да, сиздин вопросуңуз, эмне кылабыз деп, жана ошолор чечсин өздөрү. Өздөрү чечсин МВД. Сиз барасыз, мага коюп бергиле, согласно вот этот приказу, который МВД чыгарган. Жок, ошондо булар өзүлөрүнүн закон чыгарып башаламан кылып отушпайбы? Например, бүгүн эжекен болсо штраф төлөтөт атат да, потому что эми продление кылбай отказ келген үчүнчү. Мен азыр барганда мен да штраф төлөп каламбы? Штраф эмнеге төлөттүр, именно ошону айтсаңыз? Бул деген келет 3 ай мурун регистрация кылат, анан экинчи жолкусунда регистрацияны продление кылганда отказ келет да, ошол миграционный картада печать жок деп. Ал закон типа недавно эле чыкты, силер ошону должны штраф төлөшүңөр керек, анан кийин только дальше продлениега бересиңер депчи. А меники болсо келгенде эле 3 айга турдум, 3 айдан кийин кайра эле сразу эле трудовой договордун негизинде эле сразу эле 1 жылга койдуруп койдум да регистрациямдычы. Эми сиз ошол азыр барасыз дагы, ошол коюлбай калыптыр, эми койдуруп коелу деп эле барсаңыз болду да. Эми сиз продление кылганыңыз ноябрга чейин убактыңыз бар го. Сиз кабаттаган нерсеңиз жок. Убакыт таап барып эле ошону койдуруп алыңыз, бүттү. Эгер штамп жок болсо, анда письменный отказ жазып бериңиз деп суранышыбыз керек. Бизге ошол если вдруг где-то будут меня останавливать, покажу этот отказ, да? Я сходила, бардым, жолуктум, отказали, какие мои проблемы. Да. Анан Кубат байке, мындай эме да, просьба. Могу азыркы именно печать боюнча аябай эме ажиотаж болуп атпайбы, паника болуп, ар ким эчтеке түшүнбөй эле, бириси бир жактан сүйлөп элечи. Жанагы Сахарова боюнча видео тартып чыгарам деп атпайсыңарбы? Ошондой эле ушул насчет печати тоже видео тартып туруп закреплять этип койбойсуңарбы, чтобы всем было понятно. Печать боюнчабы? Печать боюнча. Мен чыкпадыбы видео кечегиде. Ошондон көп адам кошулду, ал жерде 20-30 адам жаңы отурат жерде. Может мен көрүп атам кимдер экенинчи. Печать боюнча чыгарбадым, 2 нементен документтер турат могу жердечи. 2004-жылы чыккандын 9-пункту боюнча скриншот кылып чыгарып койдум. Ошол негизинде требования бар эле. Кийин 2021-жылы булар дагы чыгат. 2 документ турат акыркы посттордо. Ошол рахмат, ушинтип побольше эме прямой эфир кылып тургула, чтобы людям было понятно кандай кылган экенин. Я стараюсь, конечно, я стараюсь. Рахмат, жумушуңузга ийгилик. Рахмат. Юрист болбогон эле болбосо эми а так организация, мелкий вопростор боюнча өзүм колуман келишинче кылып атам. Бул жанагы документтерди чыгарган кечеги видеом биринчи видео. Бул формат мен ойлойм аябай жакшы формат. Себеби адамдар именно эмне үчүн деген суроого жооп таба албай атат. Анан ушул таппагандан биздин блогерлерибиз, мекендештер, менин коллегаларым дагы башка жанагы шылуундар арада эмне кылып атышат?
пайдаланып атышат да. Кээ бирде акча алат, кээ бирде видеосун просмотр кылдырат, тияк болчу. Мен ойлойм, документально ошону көргөзүп койсок, скриншоттор менен мына депчи. Элге да түшүнүктүү болот да. Эл дагы ошону окуп чыкса, документтерди качать этипчи. Мен ойлойм, көп маселе чечилет да. Көп маселеде бизде элде түшүнүк пайда болот. Анан консультациялар боюнча так законго таянып, так маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Ал жөнүндө да мен иштерди кылып атам азыр. Бошоп айтат баарына жооп бергенчи. Ошон үчүн Рыспек апар үчүн мен жана платный консультацияны бир арзаныраак кылып ачайын деп атам. Чтобы срочный вопрос болуп калса, так закон боюнча жообун ала ала турган болчу. Так, Фоукер дейт. Бериңиздер. Фоукер. Микрофонду басыңыз. Анан кийин иштеңиз. Разрешаю вам телефон играть. Ассаламу алейкум, Куатбек мырза. Да. Мен бир ай мурун регистрацияга тапшырдым эле өзүм жашап аткан жергечи. Мен ошол жерге ушул убакка чейин эле жашап келгем. Аны тапшырсам до сих пор ответи келбей жатат да. Уже бир ай болду жүргөнүмчү. Ошону кандай кылсам болот? Сиз барып көрбөдүңүзбү эмнеге? Мен барып көргөн жокмун. Тиги хозяин өзү барып көрдү да, барып көрсө ага эме деп коюптур. Уже приняли, ждите ответ деп коюптур да. Анда баары жайында эле экен тууган. Кандай десем, күтөсүздөр. Киришти кылам десеңиз эми кайра эле жанагы акчаңызды күйүп каласызбы дейм да. Мен ошо бергениме уже бир ай болуп калды да регистрациянычы. Аны дагы күтө берем ушугачы. Канча убакытка чейин күтсөк болот дейм. Сизде башка вариант жок тилекке каршы. Ответи келсе да бир жөн да, мындай болуп калды же тигине документ жетишсиздикчи. Ата канчага чейин мен ушу без эме жүрө берсем болот анда? Өзү бир айга чейин уруксатпы же 3 айга чейин жүрө берсем болобу? Бир ай эле уруксат 30 күн эле. Мен көткөт анда. Бир айга эле уруксат, бирок сиздики эми бар деп атса эми ошону сурап келгиле да, мына 30 күн убакыт бүтүп атат. Эмне кылабыз деп суроону кылыш келгиле да тигилергечи. Ошо хозяин айтат, мен барсам ушинтип койду, эмне кылайын эми күт дедим, күтүп туралы депчи, ушинтип койду да бул. 22 күндө чыгып атканда без проблемчи. Сиздики эми приняли болсо, значит, отказ болбойт да, мен ойлоп атам. Өттү деп атышпайбы өзү? Приняли деп айтыптыр да. Приняли десе неме болбойт, баары жайында эле болуш керек да негизи. Эгер проблема болсо ошону айтмак да. Ушундай депчи. Эми сиз кирди чыкты кылсаңыз неме болуп калат деп ойлоп атпаймынбы? Кайра эле дагы башынан жашап тапшырып, кайра күтүп, анан акча кетирип дегендей. Регистрациянын акчасына да күйүп каласызбы депчи. Ошол эле жагын ойлоп айтпам. Так. Түшүнүктүү. Эси жолдон мисалы вдруг сурап калса айтсам болот экен да. Уже жолго чыкпашыңыз керек мүмкүн болчу. Түшүнүктүү, чоң рахмат анда. Мүмкүн болушунча үйдө болуп туруңуз. Мүмкүн болушунча себеби собой документ жок деген это уже нарушение кыла экен да. Түшүнүктүү, рахмат. Независимо чыкканбы, чыкпаганбы ажыкачы. Так, Асия майжа, анан Гүлү бергиле. Куба, кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Тынчсыңбы? Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушинтип адамдарга пайдаң тие берсин. Азыр могу баланыкындай эле суроо, менин подружкам да ушундай болуп калды да. Келгенине уже бир ай болуп атат, 3 күн убактысы калды, 3 күн. Но регистрациясы пока неизвестно болуп атыптыр да. Эмне кылат эми бул азыр? Кирди чыкты жасайбы же штраф төлөп кайра дагы узартабы? Кандай кылса болот? Ушуга бир эмең барбы, маалымат?
Канча күн болду дейсиз келгенине? Келгенине 1 ай болот да, мына ошо 1 ай болоюн деп калды. 3 күн эле убакыты калды да. 17-синде 1 ай болот отур. А регистрация пока неизвестно деп атыптыр да. Берип койгонбуз, пока даяр боло элек берип койгонбуз деп атыптыр да. Эми баягы ЖССине жасатып аткан экен. Эми ошол если болбой калса штраф төлөп коесуң да деп айткан эмиш да ЖСС. Анан Бала штраф. ошондой болобу же кирди чыкты Штраф жасашабы. менен болуп, эми штрафты желательно жеткирбөйгөнгө аракет кылыш керек. Себеби бул не по вашей вине болуп атат да. Эмечи. Ошон үчүн мындай муну өзү эртерээк барса бармак да, ошо тапшыргандан кийин бир жума өткөндөн кийин келбесе бара бериш керек да, срочно болсочу 2 жумада бер депчи. Не болду депчи, чыгыш керек эле уже ответ алышыбыз керек эле депчи. Бул ЖСС үчүн эми баягы ЖСМ бүтүрүп берет, анан ИЖМ ЖСМ экөө бүтүрүп атат деп бул да бейгам жүрө берген да. Эми бул да биринчи жолу келиши болсо анан балдар менен убар болуп бала карап азыр үйдө да. Ошого кече сүйлөшүп калганда ошентип айтып калды эле да. Анан мен паника эме кылбадымбы, до сих пор регистрацияң келе элекпи депчи. Эми ошондо азыр бул кирди чыкты кылыш керекпи эми азыр кокус келбей калса? Же башкага сдавать эткенге 3 күндүн ичинде Штрафты ордуна кирип чыкты кылсын да. А башкага эме кылса, ана не успеет, по-любому. 3 күндүн ичинде регистрация, не успеет. Эми срочно жанагы болот, баягы барып эле бүтүрүп бере тургандарчы. Танышыбалар ФМСте, МЦда ошолар барат дагы, ошолар бир күндө эле бүтүрүп бере тургандар бар, бирок эми алар редко да. Ошондо бирөө чыгып атыптыр да, мен бүтүрүп беремин, мага эле бербейт белең депчи. Подружкасы, тааныш подружкасы, мен өзүм коюп берет болчумун. Эмне андай кылып жүрөсүң до сих пор деп мага бер деп атыптыр азыр. Эми бул бер десе, бул ойлонуп атат, эми тияка дагы коюлуп калса, бул жака дагы коюлуп калса, эки жака регистрация болуп калып дагы мага проблема болбойбу депчи. Эмне кылышты билбей атат да азыр. Ошого мен сенден маалымат алып анан ага айтайын дегеним. Бир күндө бүтүрүп берсе ала тапшыра берсин да. Бир күндө бүтүрүп берсе. Сен баягы наракты күткөндөн көрчү 1 айдан бери. Бир күндө бүтө турган болсо бере берсин алып. Если эгер болбой кала турган болсо, анда кирди чыкты эле жасатканы макул, Чем штраф төлөгөндөн көрө, штраф төлөбөй эле. Рахмат, чоң, Алла ыраазы болсун. Куба рахмат, чоң. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен 2021 кирген болчумун да Москвага. Кийин мындай трудовой договор, регистрацияларым баардыгы таза болчу. Азыр миграциянын аркасында печать бастыра турган болуп калыптыр да. Но печать бастырып атканда эме кылбайбы? Штраф кылбайбы? Жок, штраф кылбаш керек. Себеби эми өзү нарушение болуп эсептелет да, приказды аткарбаганчы. Анан эми ал үчүн эмне именно штраф кылабы, эмне кылат, пока мен закондо приказда да окубадым жакшы. Бирок эми ошол сотрудниктер азыр жөн эле басып берип атыптыр. Практика боюнчачы. Жөн эле басып берип атыптыр. МВДга барып бастырыш керек экен го, хозяйка менен барып. Ошондой кылсак болобу? Өзүңүз барсаңыз деле болот. Хозяйка не обязательно. Эми кээкелер ойлойт да баягы хозяин чындап эле коюп атабы, же булар өздөрү бир нерсе кылып атабы деп күмөн санайт да, анан булар кел дейт да хозяин менен дешип жүрөт. Ошондо сөзсүз аркасына печать бастырышыбыз керекпи? Ооба, бастырышыбыз керек. Продление кылып атканда. Биринчи 3 айлыкта жөн эле неме кылат. Продление кылып атканда бастырабыз. Азыр эме регистрацияны августарда бүтөт, август анан кийин сентябрда бүтөт, эже экөөбүздүкү. Ошондо эме регистрацияны алиги продление кылабыз го, ошондо кылып бастырсак болобу барып? Же ага чейин бастырсак болобу? Продление болгон болсо документиңиз азыр уже бастырыш керек болчу негизичи. Регистрация болду да, ошо биринчисинде 3 айлык, азырында 9 айлык болду да. Азыр дагы бүтсө, дагы барып эме кылайын деп атпайбы да, ошо. Колдон келсе азыр барып бастырыңыздар, калганын кийин дагы августта дагы бастырасыздар. Рахмат чоң. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Хорошо. Так. Чынара бериңиз.
Шынара бериңиз. Так, Шынарада суроо жокпу? Так. Мен суроо бере берейинби? Бере бериңиз. Сиз таштадыңызбы? Скриншот? Ооба, жөнөтүп койдум. Что скриншот таппайсам азыр. Сиз личка жөнөтүпсүз, да? Ооба, личка жөнөтүп койдум. Комментарий дейт. МВД Российской Федерации отсутствует документы, обязательно предоставление которых предусмотрено административным регламентом, не предоставление заявления о продлении срока временного пребывания иностранных граждан базы данных дейт. Сиздин мурунку регистрацияңыз каякта болчу? Общежитияда эле болчу. Хостелде болчу, э? Ооба. Ал базада болчу анда? Ооба, базада болчу. Базада Бирок барбы? бүтүшүнө 2 күн калганда тапшырганмын да мен продленияга. Кечирээк тапшырсыз. Ошол эле общежитияга, же башка жака? Жок. Жок, өзүбүздүн квартирага хозяйка менен тапшырганбыз да. Значит, неме Ошондой эле күйөөмө дагы ушундай отказ келди да. Ясно, түшүнүктүү. Миграцион кассанын артында печати да бар жайында, анан базада дагы бар, трудовой договор бардык жайында ушундай эле отказ келип атат да. Ошол эмне не то болуп атат билбей атабыз. Бул жерде сиздерде ошол көчүп өткөндө эле жана срок бар го. Эмнегечи? Хостелге кылганыңыздарда эгер таза кылган болсо, хостелге таза кылган болсо, мен ушундай жасаткам бир жолу эмнечи? Базада жок деп бергенде регистрацияны хостелге койдуруп туруп, анан кийин продление кылганбыз да. Перерегистрация кылганбыз да. Акча төлөгөнбүз, конечно, но бирок кири чыксыз бүтүргөнбүз да. Значит, хостелге коесуздар, уверенби? Базада бар, ошо базада бар малына перерегистрация кыла коюш керек. Не обязательно там 2 күн калганда күтүп. Булар возможно сизди чыгарып салгандыр 2 күн калганда чейинчи. Проблема ошол жерде болот. Эми азыр буну кайра ошол хостелге айтасыздар, хостел силерге 3 айга койдуруп берсин дагы, силер сразу перерегистрация кылып коюңуздар. Базага киргизип берсин. Неме жасасаңар ошого айтып. Ошондо биз азыр МВДга барып печать койдуруш керекпи же биринчи регистрацияны продление кылып туруп, потом печать коюлабы? Регистрация сиздерге уже мисалы үчүн первичный 3 ай боло турган болсо, биринчи регистрация продление кылып туруп, андан кийин ошо Мен 2 жолу 3 айга койгонмун да. Биринчи 3 айга коюп, кийин кайра 3 айга коюп. Печать болушу керек негизи. Сиздердин проблемаңыздар ошо хостелге айтыңыздар, ким жасаса регистрацияны баштан жасасын, неме кылып. Базага киргизип эле берсин, киргизип бергенден бир жумада туруп турса, хотя бы 2 жума базада. Перерегистрация кыласыздар жаңы адреске. Андан кийин проблемалар чечилет да. Анан узатканыңыз менен сразу МВДга барасыздар, печать бастырасыздар. Эжемдикиге дагы ушундай отказ келди да, ал бирок реестрде. Реестрде барбы? Ооба. Базасында трудовой договор дагы регистрациясы дагы базада бар. Ага деле үчөөбүзгө ушундай отказ келди да. Бир адресте элеңер да силер, э? Бир адресте элеңер? Ооба. Ошо бир хостелдесиңер баарыңар, туурабы? Бир общежитие. Ошол жанагы продление кылып атканда биздин хостелге коюлган регистрацияда квартираны указать этпептир да? Этилбейт да. Этиле аяк общежитияда комната бир нерсе деп коет калгы. Өчө жазылбайт. Хостелге коюлгандардачы. Бул жер хостел деп туруп, мага койка место да ал жерде көбүнчө. Анан мындай зданиялар деле хостел кылып коюшкан да. Анан кийин именно жилой дом болгон үчүн квартира жазылбаган. Квартира жазылган болсо, анда квартира да. Ошон үчүн сиздердики ошол, эгер суроо өтүп кеткен болсо, эжеңиздики дагы ошол эле неме менен иш кыласыздар, башка жолу жок.
Ошо ГПХ менен да продление кылса болобу, өзү документ жасай тургандар жасап берет экен го 3 миңге. ооба ГПХны ошол документ жасагандар именно фирма алган жасап атышат через ООО. Бул бир вариант. Анан через физлицо кылсаңыз да болот. Физлицо менен жасасаңыз болот. Анан күйөөсүнүн трудовой договор аркылуу дагы болобу? Болот. Ал дагы болот. Ошо. Рахмат чоң. Так, Гуля. Диана бериле андан кийин Гуля. Алейкум ассалам. Жана бир эже менен бир жигит айтып атты го биздин документ келбей атат деп. Бир айдан беричи. Ошого бир толук маалымат берип кетели дедим менчи. Эң жакшы да айта бериңиз, угуп атабыз. Менин бир ачкам келди бир 15 күн мурдачы. Анан ошентип тапшырып коюп жашаган квартирага. 10 күн күттүк, келген жок да документ. Анан хозяинга айтып кайдан барды өзү УВМге барып анан компьютер ачып көрүп турган, короче, типа база жакшы иштеп атат бизде дептир да. УВМдеги эмечи, сотрудник. Анан колго бланка берип, ручной эле жаздырып, печать бастырып алып келип берди да. Ооба, мурун баардык жерде ошондой болчу. Кеч чыгып аткандачы, жанагы задержка болуп, база иштебей болгондо ушундай баардык ФМСтер ошондой кылып атат эле. Кийин көп ФМСтер буну токтотуп коюшту. Ол жерден приказ болгонбу. Кээ бир эле ошол жерде уверенный инспекторлор эле жакшы закон ушунган эле кылып берип атышат да ошентипчи. Аны, конечно, мен ойлойм билсе керек эле өздөрү делечи, бирок аны кылбай атышат да көп жердечи, отказ берип атышат. Же жанагындай атайын бут тосуп, мигранттарды жаман көрүп, ошондой болуп атабы, эмне болуп атат мен да билбей атам. Но менимче ошол кылып берсе багына жакшы болмок. Печать басыпчы. Ошондойлор болуп атты. Аны сураныш керек да барып ошол жерден жакшылап. Мынанча күн калды. Баягы жөнөткөндөн кийин 5 күндөн кийин дагы сурагам да, хозяин эмне болду, келбей экенсиң. Азыр дагы повторун дагы жөнөтүп коеюнчу деп жөнөткөн 2 жолчу. Анан бир ашкам кошулуп баргандагы хозяин менен кошуп УВМде. Анан компьютер ачып көрүп турам, просто 2 жол жөнөттү силер. Ладно, короче, бланканы берейин. Болду, жазып берем деп. Ошо дедим. Ошо эң жакшы чечим негизи. Мен да ошентип чечкен проблемаларым бурунчу. Негизи биздин райондо дагы кийин барып ошондой болуп калды. Отказ берипчи. Эми көп сураныш керек мунчу барып жакшылап айтыпчы. Ушундай болуп атат, мына 1 күн калды, 2 күн калды, азыр силердин базаңарды күтсөм мынча айтат экен. Боло турган болсо мына азыр бергиле, давайте бүтүрөлү жумушту деп эле. Бүтүрсө жакшы болмок. Рахмат. Рахмат, Мурат мекенесе, мына көрдүңүздөрбү? Диспут да, бул жерде азыр көп эле чечесиң, чечпейсиң проблема. Проблема ушул нерселерди биз өзүбүз менен өзүбүз жардам берип, бири-бирибизге ушундай айтып отуруп, көп нерселерди чечсек болот да. Негизги идея ошол. Анан юристтерди да албетте жаңы немелерди кошуп атам, функцияларды. Так мыйзамда ответ бергенге аракет кылып. Бирок бул жерде менин уюш сообществонун, блогтун, YouTube каналдын, Telegram каналдын негизги максаты ошол силердин обратная связь, ошого окшогон. Бирөөнүн суроосун уктуңуздар, бирөөгө ушундай айтып коймой да. Ушул көп нерселерге жардам берет. Ошол. Рахмат эмелеке сизге. Мен оюмча Чынарада деле, Данада деле, Гуляда деле суроо жок. Кийинки суроо берүүчүлөрдү күтөбүз кезекке. Туура. Алыңыздарда турган филетую там человечекти басып койсоңуздар, мен силерди көрөм. Бул жерде сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анан сөзсүз түрдө урматтуу мекендештер, Телеграмда жана YouTube'да комментарийге кайсыл законду, кайсыл эмнени ошол кечегидей кылып видео форматта кылып чыгаралы ошону айтсаңыздар. Мен ошого аракеттенем. Алгынча мен азыр ошо Сахарованын документин издейм. Сахарованын приказдарын карайын. Эмне деген приказ, эмне деп жазылган, канчанчы приказ, ким чыгарган, ошолор полный видео кылып силерге көрсөтүп, андан кийин силердин суроолоруңар болсо жооп берип, ошого талкуулап, анан видеону YouTube'га чыгарабыз. Азыркы план ушундай. Жаңылык ошол консульствого да жаңы
келиштир мурда иштеп кеткендер. Алар азыр ошол эл көбөйүп кетти, консультация берели дегенде бир неме кылып изденип атышат. Bir YouTube kanalı açıptır, ayakta çıkıptır bir konsul zam alatsı dedim. Bizdeki en çok problema mı? Биздин чиновниктер, биздин МИДтегилер, МВДдагы Кыргызстанда дегеле мына госструктурадагы чиновниктер эл менен иштегенден катышат экен. Эмнегедир ушундай. Эл менен мындай прямой контактка чыккандан катышат экен. Ошонун айынан жөнөкөй эле проблемалар менен элде жүрөт экенбиз. Биз айланып тегеренип справка алып андай кылыпчы. Единственное жөн эле айтып мына озекилеп жүрүп отурган иштерде эле биз адамдар кыйналып ушул кабинет чуркап справка көтөрүп ушинтип жүрөт экенбиз. Ошол жөн эле эл менен мындай прямой контакт болсо маселелер чечилмек. И в том числе консульстволордо деле элчиликте деле ушул иштерди алып барса болот. Негедир алар мына элдин коркушабы же уруп кетет деп билбейм. Ушинтип эфирге чыккандан көчөдө жолугушкандан негедир коркушат экен. Катышат экен. Мен ушуга көрүп таң калдым. Негизи аябай таң калдым. Бул эмне деген биздин кандай десем поведение да. Негизи эл менен болуш керек да. Эл менен канчалык жөн эле мындай тыгыз байланышта болсо көп маселелер чечилет. Самый главный нерсе бул жерде байланыш, бири менен сүйлөшүү, угуу бири идеяларды угуу. Жана ошо идеялар менен иш алып барса көп нерсе чечилет да. Көп нерсе чечилет. Мүмкүн 2-3-4 революция деле болмок эмес да бизде Кыргызстанда. Кызычуулар аз болмок. Мен бизде ушундай бир кандай десем салт дейминби же культура дейбизби биздин башкаруучуларда ушундай нерсе бар экен, ошо бизди катышат экен. Мүмкүн болушунча чык деп бий болуп креслодо чакалып кабинетте отурган жакшы көрүшөт экен да. Ошо. Замира. Ушул нерсени байкадым. Азыр ким мыкты саясатчы болуп деп айтайынбы силерге? Мыкты бизде араңарда бар да, ошо саясатка кызыккандар. Эл менен эле иштешсиңер болуп кетет. Эл менен эле аралашса, ким башкача подход кылса, ким жаңыча креативный решение кылса, ошолор утат да. Ошолор азыр алдыга чыгат. Мен деген саясатчы болот, мен деген бизнесмен болот, мен деген эле жетишет. Только ошо эл менен аралашыш керек. Замирбек Отунчиев, отамыз. Алейкум ассалам. Баспа эле сүйлөйсүзбү? Кулагым сизде. Сиздерге биринчиден рахмат. Элдерге абдан билинбегени менен аябай көп жардам бердиңиздер. Могу посольство ушундай болуп чыгып турса өзү жакшы болмок да негизинен. Анан мен айтарым, бул посольствонун бир иштей турган бир эмеси жолу бул мыйзамга кабыл алыш керек, жогорку кеңештер. СССР убагында калган эле система калып кеткен да бу жердечи. Ошол эле система, ал система жаңырган эмес эч кандай. Анткени ал учурда мигрант болгон эмес. Бир 5 мигрант да болгон эмес. Бүгүн акыбал өзгөрдү. Ошого байланыштуу буларга мыйзам кабыл, кандай мыйзам кабыл алыш керек? Мыйзамды жакшы билген юристтер келип иштеш керек тетиги жака. Экинчиден бул посольство жаманбы жакшыбы менен жогорку кеңештин алдында 2 жолу жылына кварталына отчет бериш керек. Ошондо популист депутаттар жок дегенде тепкилейт да, бир-эки суроо берип. Анан ошо бизге көрдөйүн депти. Анан булар ойлонот. Анан министр дагы отчет бериш керек. Миграцияга мурда чыгып көргөн эмес да, элчи союз учурунда. Андай болгон эмес да. Анан эле посолдор деле өздөрү деле түшүнбөйт да. Бул посолдун иши мындай, анан буга кирбейт, тигиндей, алга эски союз учурунда креативдер эле айтып берет да элгечи. Эл түшүнбөй эле жарым ойлоп калат, ошондой турбайбы? Бүгүнкү күндө кырдаал коренным образом өзгөрүп атпайбы даже. Военный, даже IT система бүт өзгөрүп атат. Дүйнөдө аябай болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болуп атат. Ошого байланыштуу 5 жылга чейин мына жерде мигранттар толук кете албайт. Мен 100% гарантия берем да, 5 жыл ичинде кете албайт. Ошон үчүн кете албайт. Себеби ошондой шарттан, ситуациядан чыгыш үчүн всегда есть выход. Элчиликке күчтүү адамдар келиш керек, зубурлар келиш керек. Мыйзамды жакшы билген.
эл менен общение кылган адамдар келиш керек. ооба байланыш керек. Ооба барсаң мен бирисине элементарный суроо берсем баарына эле ооба дей берет экен, баарына эле ооба. Анан сүйлөшкүң да келбей калат экен. Суроо деле бергиң келбей калат. Анан ушул элчилик жооп бериш керек да менин астында, жогорку кеңештин. Бул жанагы туура Замирбек кошумчалап кетейин сиздин сөзүңүзгө. Негизи аракет кылып атышат, мен байкап атам. Негизи көптөн бери мен өзү саясатта көптөн бери эле неме кылып жүрөм, бирок мен муну айтпагам бул жердечи. Себеби өзүм запрет койгом да саясат талкуулоого да. Бизде саясат талкуулоо деп койсоң башталат. Бул жерде бүтүн Кыргызстан чыгат, анан мекенчилик чыгат, уруш талаш, анын кереги жок да. Мен айтайын дегеним критика эмес, эми в адрес правительства башкачы, бирок мындай карап туруп айта турган ой пикир, что аракет кылып атышат, жана консулство ачышты отделчи, юристтерди катар кылып отурушту, электронный очередь коюптур, жанагы очередь көбөйүп кетти деп ушул чечип атат. Подход бир аз эскиче болуп атат да. Бизде азыр IT технологиялар бар, мына Telegram бар, башкалар бар. Эл менен ушул стримингдүү сервистерди ушулардын баарын мындай колдонсо, маалымат жеткизүүнү элечи. Ошол булар ойлоп атат, келип мигранттын проблемасын чечип жүрүш керек деп ойлоп атат да. Анан ар бир мигрант кирип ал жерде подход прием кылганга мындай офистен дагы 10 ачкан болсо элчиликте ошондо да жетишип калат. Алло, саламатсызбы? Эфирге эми эле кирип калдым. Негизи мен суроо мындайча да, азыркы мошенниктер аябай көбөйүп кетти. Биздин кыргыздар регистрация боюнча өтө кыйналып атышат да. Мошенниктер мындай кылат экен да, акчаны алат экен жарымын, анан мына чыгат, ана чыгат деп 3 күн 4 күндө жок болуп кетет экен да. Ошол мына эл жаман кыйналды чындыгындачы. Баягы телефон өчүк болгон экен, айла жок. Башка тапшырышат, башкасы да кандай чыгат. Ошол боюнча мошенниктер кандайдыр бир чара көрсөк болобу же ушинтип эле калып кетеби деген суроо да. Сиздин сурооңузду түшүндүм. Мындай, мен эми 2 жыл силер менен иштеп атпаймынбы, мигранттар мененчи. 2 жылдан бери иштешип аткандан кийин, андан 6 жыл саясат деп, тияк бияк саморазвитие менен жүрдүм. Эми кече эле чыга калган жокмун камерамды көтөрүп чыгып жакачы. Кээ бир проблемаларга менде чечим ошол жылдар эле бар болчу. Бирок касательно сиздин неме боюнча, регистрация боюнча. Мен өзүм ушул жерде чыга бергенден адамдар бирөөсү регистрация кылып берем деп чыгат, бирөөсү мен мага регистрация керек деп чыгат да. 2 жылдын ичинде эң көп суроо ушул регистрация боюнча магачы. Бул жерде мен акча иштейин дей турган болсом, ортодочу акча иштейин дей турган болсом, мен ошо айтканда миллионер болуп кетсең болмок да. Бирок кеп анда эмес, кеп башка нерседе да. Анан мен бир экөөнү чакырдым, макул деп бир эки квартира коебуз деп, связыбыз бар, ушундай деп бир эки неме менен сүйлөштүм. Биринин аты Динара, биринин аты унутуп атам, Элнура. Экөө менен сүйлөштүм. Анан экөө менен мага чыгышат, мен жөнөтөм аларгачы. Анан кийин бу жерде биринчи проблема бул сеттин өзүндө. Госуслуги менчи ошол жерде болот проблемачы. Таза кылып берем дегендер да бар экен арасындачы. Анан сиздин жана мошенниктер болот, алар боюнча да айтып берем. Өзү ужесточение болуп, бул жердечи, Россияда. Ужесточение катуу болуп, булар менин оюмча атайлап эле жанагы көп нерселерде сайттар иштебей калып атат да. Эли даяр эмес болгон да бул госуслугигечи. Анан адамдар таштап атат, анан орто жолдо жанагы бир жагынан кичине кыйын иштеп алайын деп, жанагы мага экөө чыгып атпайбы же регистрация берем депчи. Ошондо чындап эле регистрация адрестерди коюшат аларчы. Бар экен, коюшат экен. Бирок жанагы тапшыргандан кийин келбейт да. Анан кийин элестетип коюңуз, 20 адамдан алып алды. Анан 20 адамды жанагы чала берет, анан айла жок жанагы өчүрөт да телефонду. Өчүрүп коет дагы. Анан кийин байкуштар жанагы оруска барат, же орус жок. Орус дагы мага келе бересиңби деп кой дейт. Жанагы орто жолдо чын дилинен иштейм деген эжелер бар да, адамдар деле бар регистрация кылам дегенчи. Ошо посредник, бирок действительно үйү бар. Подмосквада дачасы бар, башка ошол жерге 10-20 адамдарды коюп, ушундай кылгандар деле бар экен. Мен ушуну айтып коеюн деп атам, ачык элечи. Элдин баары эле мошенник эмес экен жасагандарчы. Иштеш ушунун ишинен билип калган үчүн айтып коеюн деп атам да. Анан кийин мошенниктер деңиз, аналар чындап эле бар. Мошенниктер каерде болот? Мошенниктер көбүнчөсү жанагы реклама WhatsApp группалар бар, билесиздер.
реклама бастап группалар бар. Аябай көп. ооба. Реклама эле чыгып берет кечкечи. Сиз менин мына Миглаев Орозов Кулатбек Орозов деп атымды кошуп жазып коюйдум го. Бекенен эмес да. Мен өзүм уюштуруп аткан үчүн ошого окшогон жерлерден алсаңыз бир аз немерак. Бир аз ишеничтүүрөөк да, бир аз да. Бирок ал мен эле 100% гарантия берем. Себеби 3,5 миң адам бар бул жерде. Ар бирине мындай гарантия бере албайм. Бирок ушу бир экөө чыкты, ушундай иштегендер бар экен. Анан ошо такыр эмес жерден албагыла. Такыр таанып алган баягы WhatsApp группалар бар, реклама чыга бергенге ушу эмне деген группа экен, эмне деп коет, работа деп коет, подработка дейт, регистрация кылабыз деп ачып коюшат экен. Анан биздин кыргыздар издешет көп айтты. Жок, таанышта жок, досунуку толуп калган, тууганыныкы толуп калган. Анан ошолорго барат дагы, анан кийин беребиз дагы, анан алар действительно эле тааныбайсың ким экенин. Ошо жазса эле, ооба, 100% гарантия десе эле баягы кыргыз жок да эмне кылат, ошо жака тапшырып атабыз да. Ошентип көбүбүз алданып атабыз. Кантип чечебиз деп неме кылып атабыз, мошенниктерди кантип неме кылабыз депчи. Мошенниктерди кантип. Менде мындай жанагы жакшы идея келди. Мошенниктерди кантип билебиз деп. Госуслуга азыр сим-карталарды регистрация кылды. Байкап атасыздар, да? 1-июлга чейин срок бар. Бардык мигранттар, бардык чет элдиктер ошо через госуслуга биометрический данныйларды тапшырып, голос, фото, анан жанагы сим-карта привязка кылып, сим-картаны госуслуга привязка кылып, перерегистрация кылып, кайсы сим-карта кимдики болсо, голосу, фотосу менен чыга турган болот да. Эми сиз бирөө чыгат дейли, Замира сизге. Бирөө менен таптыңыз дейли, регистрация турган. Анан ошол адамды мага скриншот жөнөтөйсүз да госуслугага. Мен көрөйүнчү, сен ошо сим-карта сеники экенин точно. Сим-картаны подтвердить этип алсак, номерди, это уже победа, да. Ошол адамды кийин тапсак болот оңой элечи. Эгер ошол иш жүргөн болсо, мына жакында ушул программа ишке кирип атат. Сентябрда мен ойлойм полностью ушул ишке кирип калат. Жана мошенниктердин көбү жок болот. Билдирчи. Анан эми таанып алсаңыз анда бербеңиз да. Эми таанып алсаңыз лучше жанагы чыгып атат кымбатыраак. Акча төлөйсүз да кымбатыраак сатыңыз. Более менее ишеничтүү. Азыр кайта турган сунушум чечим ушул эле. Башка эмне кылыш жок. Анан аларды жазалоо боюнча МВДга заявление жазса болот, конечно. Бардыгыбыз бар заявление жазабыз. Анан биздин заявлениянын ичинде анык аркасынан бирөө түшүп иштейби, бул под вопрос. Меселе иш кыйын. Но бирок хотя бы жөн калбастан МВДга заявление жазгыла. МВДга заявление жазгыла. Ушундай номерлүү, ушундай нерсе, ушундай болду. Ушунча акчамды алып кетти. Эгер чындап алдап кеткен болсо, жазыңыздар. Эми жаман иштеби, жакшы иштеби, Кудайдан эмичи. Эми юридическийде Кудайдан деп айтылбайт да негизи. Бирок биздин ситуация ушундай болуп атат. Себеби закон деле биз айдагандай иштебейт да. Ошон үчүн эми мен деле ошол нерсени айтканым мажбурмун, Кудайдан депчи. Себеби закондо баары жазылган да. Законду деле бизге Кудай берген. Биздин менин баары. Ошон үчүн жерде атеистический эстесе жок, но закондо но ошого ответ берилбеш керек. Юрист атап каршыласалар. Ошол эжеке мен айта турган сөзүм сиз демегенче. Рахмат жоң. Негизи баягы чала берет, анан жок болуп мындай өчүрүп коет деп атпайсызбы? Негизи мындай аларда мындай экен да, биз чалбай эле күттүк да, анан кийин жөнөттү регистрацияны. Анан госуслуги деген печаты мошенниктерге бөлүнчү болот экен. Ошол жерден айырмалаш керек экен да. Ошону айтып атпаймынбы, ошол пайдалануу госуслуги деген жазуу, ошол печат, ошол онлайн түрүндө. Ошол эми оригиналы менен ошо фальшивдин немеси бөлөк болот экен да. Ошол жерден сразу айырмалап койсо болот экен. Печаттан айырмасы болот. Хорошо, уктуңуздар экен эштен. Печаттан карап неме кылабыз. Тааныш эмес адам көбүнчөсү алдайт. Баарыңыздар айтып коеюн, тааныш эмес болсо, мен эле WhatsApp'тан тапкан болсоңуздар, ал алдайт. Алдаганын деле сезип турат да. Сезип турса деле кыргызбай айла жок да башкачы чынындачы. Анан тапшырып атышат да.
арзаныраак болсо шуну көрсөтүп жүрсөм хотя бы ушу менен жүрүп каламмы деген үмүт менен кылып атабыз. Чынында регистрация маселеси, регистрация өзү кандай десем, Россияда абсурд да. Орустар өздөрү деле регистрация менен жашабайт деп билебиз, баардыгыбыз туурабы. Анан бизге мигранттарга карата 18 статьяны кабыл алып коюшкан болду, эле пункттар менен. Жашабасаң, значит, сен нарушение депортация кылышың керек депчи. Бул боюнча да кийин эфир видео кылабыз. Жашабайт де, жашабайт деп, ясно дело. Так, все, урматтуу мекенештер, анда бүгүнкү суроо жооп бүттү. Видеону кыркып керексиз жерин алып, мүмкүн болушунча красивый кылып ютубка чыгарабыз. Ютубтан көрүп калсаңар сөзсүз түрдө лайк басабыз, комментарий жазабыз жана видеону бөлүшөбүз. Катышабыз эфирге. Кийинки эфирлерде юрист менен болот, буюрса. Юрист жок болсо деле өзүбүзчө ушундай обсуждение кылсак, жакшы пайдалуу кеңештер болсо, аларды да ютубка чыгарабыз мекенештер. Билгениңиздер менен бөлүшүңүздөр. Самый главный. И ошол. Так, бизде бир мекендеш точка эч эле ат жазбады ушучу. Качандан бери айтам. Мейли айтыңыз. Сурам. Точка угуп атам. Анда айтыш чакырыш кыйын болот экен да. Менде Зоя деп турат, Нургүл Матаева Нектар деп турат. Ушинтип Нектар деп жазбаса деле, персик деп койсо деле мындай бир аз түшүнүктүүрөөк болмок да, чакырган удобныйчы айтканда. Аны азыр точка деп коюп бер. Суроо барбы, жокпу? Жок экен, Все, анда урматтуу мекендештер. Жетишпегенде комментарий жазабыз, там обсуждаем вопрос, ответы. Бир да суроо жоопсуз калбаганга аракет кылабыз мекендештер. Баарыңыздардын күчүңүздөр менен ошол. Ошол кийинки эфирде жолугушканча аман турабыз. Давайте.